Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 27 февраль 2023 жыл мен сиздерге Беловодсктун түштүк тарабынан тоонун түбүнөн сатылуучу чоң сарай көргөзмөкчүмүн. Азыр биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Беловодскийдин чыгыш кире бериши шлагбаум. Ушул шлагбаумдан туугандар бул тоону карай түз эле 8 километрдей жүрсөңүздөр сатылуучу чоң мал сарай жайгашкан. Ошондой. Анда эмесе мен сатылуучу сарайга карай жол алдым. Сиздер күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үй, жер, квартиралар, сарайларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы мал сарайга да жетип келип калдым. Бул мынакей мал сарайдын көрүнүшү туугандар. Эң эле чыгыш чыгарасы мынакей могу сайдан башталат. Мынакей бул жерден. Бул дөң деле дөңдө 20 гектар чогоргон жер, мал жайган жер экен. Ал деле ушул мал сарай ээсине караштуу. Анан түндүк чыгарасы мынакей бул жолдон жана бул бал сактаган могу вагон деле ушул сарай ээсине караштуу жана ал жагы бул сайга чейин туугандар. Мынакей могу сайга чейин келсеңиздер өзү сарай ээси деле бир чекеден маалыматтарын көргөзүп берет. Мен колдон келишинче азыр сиздерге маалыматтарын көргөзөм. Кимге жакса ээсине дагы звонок кылып эме кыла бересиздер, сурап биле бересиздер туугандар. Бул жакта мынакей могу мал сарайдын өзү могу чоң 80ге 9 экен. Стенасы толук түрдө кирпич. Анан эң эле жакшы жери бул жакта туугандар электр энергиясы бар. Мынакей электр энергиясы бар, суу бар экен. Бул жакта жаз жай айларында мал кармаган мондай забор, мынакей прожекторлор орнотулуптур бул жакта. Бул жагынан айланып, азыр сиздерге бир чекеден мынтип көргөзүп чыгайын. Негизинен бул жерден деле кирип чыкканга мынакей жер бар. Негизинен бул жактан малды алып чыгат окшойт. Мына ушундай дагы мал кармасаңыздар бул жерде туугандар мынакей бул жагыңыздар эле мондай жайыт. Ылдый жагы поля. Полялардан деле арендага алып иштетсеңиздер деле болгодай көрүнөт. Келгениңиздерде өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Мен колдон келишинче маалыматты берейин. Бир аз үнүм ооруп өзгөрүп калган, көңүл бурбайсыздар. Мал сарайга көңүл бура бересиздер туугандар. Мынакей уже бир аз жердилер жашарып, жаздын өңү кирип калыптыр мынакей туугандар. Мынакей бул жакта 2 бөлмөлүү мондай үй экен, кирпичтен бүтүрүлгөн. Азыр ошода жашашат. Алды тарабы үйдүн тышкы тарабына бул жакта ажаткана, септик бар экен туугандар. Мал байлаганга мондай жерлер, тумбалар туугандар. Андан ары ит мени жаман карап атат, кантип себеби. Бул жерде туугандар 2 бөлмөлүү үй, андан кийин тапчаң коюлган жай бар экен. Андан кийин итти чакырып коесуз байке бир аз, андан ары мынакей бул алды тарабы мондай жер. Сарай жөнүндө эле сүйлөй бериптим, документи жөнүндө да айтайын, ошол деле көпчүлүк үчүн маанилүү. Документ туугандар кызыл китеби бар экен. Кызыл китеби бар экен. Бул жакта катарынан бир мондай помещениялар, склад сыяктуу. Анан бул жерде торпок кармаган бир мондай сарай. Мынакей колдон келишинче жарык кылып көргөзүп берейин. Өзүңүздөр каалагандай кылып өзгөртүп же кийин кой кармаган боласыздарбы? Бул жагы жемкана окшойт менин оюмча. Бир аз маалыматын так бере албасам, комментарийге кирип урушпаңыздар. Сарай ээси жок экен келсем. Бул жакта азыр мал кармаган башка бирөө бар экен. Жана телефондо сүйлөшүп, анча деле толук маалыматын ала алгам жок. Ошого видео түрүндө эле колдон келишинче көргөзүп кетем. Мынакей бул жанакы 9га 80 болгон мал сарай. Мынакей бул жактан кирип чыга аласыздар. Ортосунда мондай стумдар. Ар бир мондай 1 метр аралыкта терезелер, эшиктер да бар экен. Негизинен ушундай чоң мал сарай туугандар. Мал сарай издеген
тааныштарыңыздар болсо, бөлүшсөңүздөр, аларга ушул видеону мүмкүн ал кишилерге да чоң жардам берген болосуздар, туугандар. Так. Жайгашкан жерин айтып турумун, Видеонун башында айттым окшойт. Так. Кашколот экинчи аты Сары Жайыт деп коет экен бул жакты туугандар. Экинчи аты Сары Жайыт. Мынакей. Тип негизинен толук көргөзбөсөм, кимдир бирөөлөргө ал жакпайт экен туугандар. Буга чейин көрүүчүлөр чалды, көргөзсөң толук көргөз деп. Кимдир бирөө зеригип кетет, моинтип бир жекеден моинтип акырына чейин видео тартсам. Мына ушундай эми колдон келишинче көргөзүүгө аракет кылам. Андан ары. Так. Басмалла. Мына бул сарайдын түштүк тарабы. Балды чыгарсаңыздар эле жайытка чыга кетет туугандар. Эми эмне маалыматын берейин дагы. Бул жакта 20 гектар чогоргон жер ушу жайыт бар экен. Азыр бул дөңдүн башына чыгып туруп, бул жакта бир сыйра көргөзөйүн колдон келишинче. Мынакей туугандар. Дөңдүн башына чыгып келип калдым. Могу мынакей кыш айларында деле ушундай чөп бар экен бул жерде. Анан эми чек арасында түшүндүрө кетейин. Жана 20 гектар деп айтып аткан жерим. Андан да чоң экен, 20 гектары бул чогоргон жер экен туугандар. Бул могу эки бет, бул жактарда 20 гектар чогоргон жери, а бул жакта андан да көп эле мал жайган жери туугандар. Чек аралар мынакей ушул капталгыдан башталат. Бул жакта могу карга чейин, жана ал жактагы сайга чейин туугандар. Келсеңиздер дагы толугураак түрдө маалымат алсаңыздар болот. Мынакей бул жакта кенен полиялар көрүнүп турат. Мына бул мал сарай. Анан бул жакта кошуна мал сарайда туугандар. Толук деле кармашат экен. Кенен полия жок, полияга түшпөйт. Бул жака айдайсыздар, жаясыздар. Тоок кармаганга же үндүк кармаганга деле кармачулар болсо деле кызыгып сурап көрүңүздөр туугандар. Сарайды баасы $80,000 экен. Сүйлөшүү болот. Элер номер экранда, звонок сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анда эмесе мен силер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.